Мен Кулмурзаев Тойчубек Абибуллаевич, Кадамжай шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик департаментинин директору болуп иштейм. Кадамжай шаарынын Аманжалилов көчөсүн реконструкциялоо иштери башталды. Бул иштерди жүргүзүүдө райондук өнүктүрүү фонду тарабынан 2 миллион 168 миң сом бөлүнүп, ал эми жергиликтүү бюджеттин эсебинен 100 миң сом акчалай жардам көрсөтүлүп, бул жумуштар башталды. Кудай кааласа бир 10-15 күн ичинде толугу менен мына реконструкция иштери бүткөрүлөт. Бул жерде негизинен тротуарлар башкадан болот, лотоктор коюлат, жана озеленение, каштандар эгилип, освещениялар коюлат, жана ушундай ушул көчөнү көрктөндүрүү, абаттандыруу иштери жүргүзүлөт. Мен ушул Кадамжай шаарынын тургуну Шакирова Хабибахан, шаардын депутатымын. Таза сууда иштеймин, эл менен суу менен камсыз кылабыз. Аманжалов көчөсү бул райондун центри. Ошол жолдорду аябай кеңейтип, чоңойтуп, жакшынакай бир дарактарды эгебиз деп мындай көчөлөрдө бүт акпай жаткан баягы жаман аркынды сууларга аябай лотокторду өткөрүп, жакшынакай проекттер менен оңдоп жатышат. Мында иштеген ДМСтин балдары аябай чоң, ошолорго рахмат айткым келет. Анан Onun arasında bizden o şeyden su tütükleri ötkön, kanalizasyonlar ötkön, oşuların barın oşol жерде астында калганына байланыштуу бүт баарын жаңылап келе жатабыз. Жолубуз кеңейип, шаарыбыз гүлдөп, жакшынакай жаңыча болуш үчүн биз дагы иштеп жатабыз. Көп жумуштарды аткардык, көп жерлерге колодецтерди койдук, полиэтиленовый турбаларды чыгардык. Кийинчерээк эч кандай проблема болбосун деп биздин Аманжалилов райондун центринде аябай көктөндүрүү, оңдоо иштери аябай жакшы жүрүп жатат. Райондун акими Кутбудин Шакировго дагы ушул демилгесинге рахмат айтышат бар эле. Жашоочулар бул районго бүт айыл аймактардан келишеттер. Ичкилик таза болгону, кооз болгону, гүлдөп турганы баарыбыз эле жакшы деп ойлойм. Биз дагы бүт мына түтүктөрдү, канализацияларды баарын оңдоп, кичине проблема болбосун деп тазалап жатабыз.